Оразайым Нарматова Жапаров менен бирге сынакка кирип чыгууга даярмын. Жасалма дипломду типографиядан жазайт. Дипломдук ишти экзамендердеги бааларды азыр студенттердин 60-70% сатып алса болот. Эми ушундай коомдун жаралышына ким күнөөлүү? Мага коюлган доом атты 2 жолу сессияга келген эмес, бухгалтердик эсептен журналистикага өттүм мыйзамсыз деп айтышты. Мен жогорку окуу жайга 2013-жылы тапшырганмын. Андай мыйзам 2015-жылы кирген. Башка сырттан окуган студенттерден айырмаланып, мен дипломдук ишимди өзүм жазып, өзүм экзамендеримди тапшырганмын. Бул тууралуу сынакка катышкан агайларым, группалаштарым деле айтып чыгышты. Албетте аны жайылтууга менин Аймак аттуу телеканалым жок да. Эмнеге соттошподуң деген сурооңуздарга менин жообум ушул. Бийликтин сотуна ишенгенче эски босогомо ишенгеним жакшы. Шайлоонун алдында агамды түбөлүк сапарга узатып, Москвага кайтып кетип жатканымда бийликти басып алууга аракет жасады деген кууруу доомат менен күнөөкөр катарында кармашып, элдин ызычуусунан улам күбө катарында кое бергенде да соттошконум жок. Дипломумду мыйзамсыз жокко чыгарып койгону ал мени кармагандагы мыйзамсыз аракеттердин астындагы ары каттап суу кечпей калат. Менин ашып ташкан байлыгым же болбосо жогорудай бийликте олтурган туугандарым жок. 70 жаштагы атам эле бар. Бирок мен чындыкты айткандан коркпойм. Трибунасыз деле айтып жатам. Албетте эл берген мандат менен мындан да чуулгандуу иштердин бетин ачмакмын. Аны азыркы бийлик жакшы билет, ошондуктан мендей жаштар аларга ыңгайсыз. Соңку Суперинфого берген маегимди айттым эле. Эгерде менин билимимден ишек санаса, анда мен Садыр Жапаров менен бирге сынакка кирип чыгууга даярмын деп Оразайым Нарматов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Кыргыз мигранттарын эмне кыйноодо? Кийинки жолдары планетада болуп жаткан чоң окуялар, коронавирус суркоосу жана Россия менен Украинанын аскерлик кагылышуусу кыргызстандык мигранттардын массалык түрдө мекенине кайтат деп айтышка себеп болгон. Бирок жашоо көрсөтүптүр, андай массалык кайтып келүү болгон жери жок. Анын негизги себеби Россияда эле болсо сырттан келчү эмгек мигранттарына муктаж. Кагылышуудан улам Россияга каршы коюлган санкциялар бир топ чет өлкөлүк ири компаниялардын Россиядан чыгып кетүүсүнө себеп болду. Экинчиден, рублдун наркы төмөндөп баратат, бирок жакынкы күндөрү токтоп калчудай. Кыргыз мигранттары өлкөсүнө аябай көп акча которот, керек болсо бюджеттин тең жарымына чейин түзөт деген эсептөөлөр бар. Бирок мигранттар өздөрү дагы чечүүчү маселелер бар. Маселен, жумуш кылып жатканда иш берген тарап менен туура келишим түзүү. Айрым бир маалыматтарга таянсак, өзгөчө курулушта иштегендер тапкан акчасын ала албай жедирип жиберишет. Дагы бир маселе, элчилик жана консулдуктар биздин мигранттардын маселесин чечип берүүгө активдүү киришүүсү зарыл. Албетте сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок конкреттүү жыйынтык көрүнбөй калды. Анын үстүндө Россиянын жарандыгын алган мекендештерибиз өз укуктарын толук пайдалана албай жатышат. Азыркы күндө Россия Федерациясында 750 миңден ашуун кыргыз мигрант эмгек кылып жүрөт. Алардын тапкан акча каражаты Кыргызстандын экономикасына чоң салым, бирок жогоруда аталган маселелерди тез арада чечиш керек. Эл чындыкты билсин.